Араңыздар ардактуу тергөөчүлөр, бул иш күнүн кечи телеберүүсү бүгүнкү кеш кезегин мен Эркин Бектурбаев алып барам. Алдыңкы 2 саат бою бир аз кечирээк баштады, бирок арабастан бүгүнкү талкуулай турчу маселебиз дагы абдан маанилүү, себеп дегенде бүгүн эл арасында албетте күндөмдө Кумтөр маселеси, Кумтөрдүн тагдыры, Кыргыз өкмөтүнүн кылып жаткан иш-аракеттери, ага каршылаштырган Цитра Голд компаниясынын иш-аракеттерин талкуулайбыз. Ал үчүн бизде конокто 2 мейман болот. Биринчиси Нурбек Токтакунов, юрист, өзүнүн юридикалык жана жарандык позициясын билдирип, соңку кездерде социалдык желеде билдирип келе жатат. Ал эми андан соң Кумтөр алтын кенин иш-аракетти текшерүү боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Акылбек Жапаров бизде мейманда болот. Ошондуктан 2 саат бою биз менен болуңуздар. Азыр биз түз эфирде Facebook, Одноклассник жана YouTube социалдык желесине чыгып жатабыз. Бир аздан соң ошол берүүбүздү TV1 чекиткейжи каналынан көрө аласыздар. Азыр болсо биз Абир Касенов жана Бегиште ошол музыкалдык белек катары суналып, теманы да ошого ылайык койгонбуз. Элим алданба дейт, угалы, андан соң маектерге өтөбүз. Elde aldap şopurungdu caldaba. El sen jok delep dep söp jambagat. Sen көргөзгөндү el sen деп тандабайт. Тажады эл ырчылардын үнүнөн. Тажады эл көтөрүлүш күнүгө. Тажады эл саясаттын жытынан. Элге берчи бүтүн нан. Ачка калды бүт тууган. Тонун башын сүйлөгөндөр качып кетти журтунан. Издеп тапкан адам чөнтөгүнө толтурат. Озун жагы олтурат. Акча дулук болтурат. Elim aldanba, 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 elim aldanba. Açılıp çaçılıp kuup çıktın kaçırıp beş biri tütbösü bozun kaldı basılıp aşıgıp maşıgıp borun talışpa. Elim aldanba, 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 elim aldanba. Geçtin gezekçisi Erkin Nurbayev. Бүгүнкү кеч кезегибизде Кумтөр маселесине көңүлүбүздү буруп жатабыз, себеп дегенде ошол жаңы бийлик келип конституциялык реформалардан кийин ар бир кылган кадамды ошол элдин көйгөйлүү маселесин көтөрүп чыгуу, аны менен катар ошол Кумтөр маселеси 30 жылдан бери чийленип, бирок ушундай тамырлашып калды. Эми ошол маселе кандайынан, кайсы жагдай менен биздин мамлекетке, биздин элге кандай пайдасын алып келет деген маселе боюнча ар кыл пикирлер айтылууда. Алардын катарында мына ошол Нурбек Токтакунов, белгилүү юрист, жанандык активист, өзүнүн позициясын Facebook баракчасында так ачык айтып келет. Мен сизге рахмат айтам биринчиден келип бергениңизге, кош келипсиз. Экинчиден мына 2 күн мурун Нурбек мырза, сиз өзүңүздүн Facebook баракчаңызга кат жолдодуңуз.
шайланган президент Садыр Нуркожоевич Жапаровга сиздин тарапташтарыңыз центраны колгон эмне кыласыңар, андан көрө арбитраждык соттон утууга көмөк көрсөтпөйсүңөрбү? Бир жападан бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгаралы, ынтымакташып ушул иштен жеңүүчү болуп чыгалы деген месседжди айткан экенсиз. Мына жардам берип жатам. Жана центраны жеңиш үчүн төмөндөгү кадамдарды кылууну сунуштайм деген экенсиз. Ушул кадамдарыңыз боюнча ачыктамаңызды берип кетпейсизби? Рахмат. Мен өзүм жакы арбитраждык эл аралык сотторго катышкан жокмун, тажрыйбам башка болчу. Көбүнчө кылмыш иштер менен иштеп, бирок мен ушул жаран катары азыр ушул теманы изилдеп атам, мыйзамдарды окуп атам. Анан кийин вот мен түшүнгөнүм, сот деген эмне? Соттун мааниси тараза. Мына мисалы биздин өкмөт азыр айтып атат, экологияны, центраны, экологияны бузду, мөңгүлөрдү өлтүрдү деп күнөөлөбүз деп атат. Бирок мына сот таразалаганда, тараза дегенде бул сот карайт тараптардын далилдерин, тараптардын аргументтерин карайт, салмагын карайт. Салмагын карап, анан айтат, мына кимдин аргументтери катуураак, мындай оорураак болгону, анан кийин сеники тура дейт. Ушул жанакы мораль, сараль, жанакы жер үчүн, эл үчүн деген жака сотторго чалган аяктан иштебейт. Булар ойлоп атат, ушундай эмелер иштейт экен деп. Эл аралык укук талаасында, да. Ошон үчүн мына мисалы биз айтсак, мына мөңгүлөрдү өлтүрдү деп, анда алар айтат, тигил тарап көрсөтөт. Мына булар деген 2017 жылы мыйзам кабыл алыптыр. Мыйзам мааниси жанакы мыйзам барго, закон о водных ресурсах деген. Ал деген ошо мөңгүлөр, сууларды, мөңгүлөрдү сактаган мыйзам. Бул деген мөңгүлөр деген, бул деген муз, таза суу, биздин байлыгыбыз. Ошон үчүн сакташ керек деген мыйзам. 2017 жылы мындай мыйзамды кабыл алып атат. Могул мыйзам, могул эки мөңгүгө, Лысый Давидов менен мөңгүгө вообще карабайт. Иштебейт деген. Бул эки мөңгүнү өлтүрө берсе болот деген мыйзам. Андай мыйзам кабылган болбойт. Мен ошондой мыйзам даярданып атканда Жогорку Кеңеште ошондой кароолор, заседаниялар болуп атканда биз митингге чыкканбыз. Мен көңүл бургам, коомдун көңүл борун, анан кийин сотко да бергем. Мен айткам, биякта экологический экспертиза өткөзгөн жок. Мыйзамды карап атканда эл менен талкуулаш керекти. Бул элге тиеш, бүт элге тиешеси бар да. Ошон үчүн бүт эл менен талкуулаш керек болчу. Экологический экспертиза өткөзүш керек болчу. Булар болсо эч кандай экспертизаны өткөзгөн жок, эл менен талкуулаган жок. Анан кийин голосование болуп атканда да жагы Дастан Жообеков кворум жок болчу. Кворум жок болгондо болбойт болсо, ал деген башка депутаттар үчүн кнопкадав деп койчу. Ошо бүт мыйзам бузуу менен кабыл алган. Ошон үчүн мен айтам, андай мыйзамды ошентип кабыл алганда ал деген андай мыйзамдарды жокко чыгарыш керек. Анткени андай мыйзамдын эме күчү жок. Ошон үчүн башында Конституциялык палатага кайрылып, аны же президент кайрылабы, же бир саясатчылар кайрылабы, же алар кайрылбаса да мен кайрыламын. Бул мыйзамды жокко чыгарыш керек. Анан кийин мыйзамды жокко чыгаргандан кийин, анан кийин мүмкүн ошондо сотко ошону көрсөтсөк, анан кийин ошол депутаттарды жоопко тартсак, бүт депутаттарды жоопко тарта албайбыз, анткени жанакы добуш бергенде ал деген саясат, ал үчүн жоопко тартылат. Бирок жанакы комитеттердин төрагалары бар, профильный ответственный комитеттер бар. Ошол атайын мыйзам келгенде алар экспертизаларды кылыш керек, талкууларды өткөзүш керек, корутундуларды жазыш керек. Ошол мыйзам бузуу үчүн ошого жоопко тартса болот. Комитеттердин 2-3 төрагаларын жоопко тартса болот, анан кийин спикерди жоопко тартса болот, анан кийин сотту да жоопко тартса болот. Анткени сотко кайрылып түздө-түз көрсөткөнбүз ушул бүт бар мыйзам бузган. Сот болсо айтайынбы кандай эме менен биздин арызыбызды карабай койду. Бул деген силерге тиешеси жок деп.
Ошо иштесек биз жаран катары барып, коалиция за демократию, гражданское общество барып, эл үчүн кайрылып атасыз, силерге тиешеси жок деп койду. Далилдеп бергиле, ушул бөгүндү өлтүрүп аткан силерге тиешеси бар деп. Ошо үчүн соттуда биринчи Чолпон Садырова деген бар, Бишкекский межрайонный сотто. Анан кийин 3 сот бар шаардык сотто. 3 сот караган. Ошолор түздөн-түз мыйзамды бузду, ошолор кыймыл-аракет, ошол депутаттардын кыймыл-аракети экоцид деп коет. Экоцид деген кылмыш бар. Ошол экоцид боюнча биз ошолорду жоопко тартсак, анда ошо арбитражда анда көрсөтсөк, мына бул деген мыйзам жокко чыгарылган. Буларды жоопко тартылган, анда мүмкүн ошондо алар кичине биздин таразабыз, кичине биз тарабыбыз кичине оорураак болуп калат. Мүмкүн. Негизги маселе бул жеринде мен түшүнүгүм боюнча биздин өкмөттүн негизги мындай суна турган, ортого сала турган көзүрү, мындай бул экоцид маселеси болуп эсептелип жатат да. Ошондуктан ошол экоцид маселесин көтөргөндө бул бүткүл дүйнөлүк бир глобалдык маселе болгондуктан эл аралык арбитраждар буга сөзсүз түрдө өзүнүн бир салмагын кошуп беришет деп эсептейбиз демек. Бирок ошол экоцид боюнча 2017-жылы демек биз өзүбүзгө каршы бир иш-аракеттерге барган экенбиз. Конечно, аны моундай кылса, мен үчүн биякта эл өзү сатып жиберди. Анткени, мен урушат да айтат, бул эл күнөөлүү эмес, булар бийликтер ким? Бул элдин биздин кызматкерибиз, кулдарыбыз. Биз муну нанимат эткен кулдарыбыз, анан кийин биз нанимат эткен работник иштебесе ким күнөөлүү? Ошон үчүн моулар мыйзамды бузуп, мөңгүндү өлтүрөс ушундай мыйзам жогорку кеңеш деген элдин өкүлдөрү да. Анан кийин эл мына хот өзүнүн добуштарын сатып атты, ушундай мыйзамды кабыл алып атканда учукпай жүрдү. Анан кийин анда мен ошон үчүн ойлойм, бул деген өзүбүз эле эл өзү сатып жиберди ушул мөңгүнү. Ошон үчүн ушул кичине уже эл деңгээлди көтөрүшүбүз керек. Ошол аң сезим жана түшүнүк боюнча мына биз айтып атабыз, айтып келгенбиз 30 жыл деген сөздүн өзү деле бир мындай тилдин өзүнүн учунда туруп калып мындай кыжыртанып таштады. Ошо 30 жылдан бери же деги саясат куруп кете албадык, же мамлекетибизди бекемдеп кете албадык, же ошол алтын кен, кумтөр дүйнө деңгээлде бардык акцияларда жүрөт дегенибиз менен мындай мунусунда башка бир иш-аракеттерге караганда ар бир жаңы өкмөт, ар бир келген бийлик ошол кумтөр маселесин казып чыгып берет да. Эмнеси менен айырмаланып турат? Табигатты эмнеден өзгөртүп турат? Кандай деп ойлойсуз? Эмне айырмачылыктар атат? Мунусундабы элдин мүдөөсү ишке ашып кете алабы? Кандай жыйынтыктар күтүп атасыз? Мен ойлоп атам, кичине элдин деңгээли аз-аздан өсүп атат. Анткени мен деле мисалым жоопкерчилигим бар. Мен еще 10-15 жыл мурун ошол кумтарды ойлоп атканда ойлоп аткам, ошол ойлош керек эле, жакшылап вникать этиш керек эле, эмне болуп атат бул кумтор деп, ар кандай дуугам. Анан кийин колум жетпейт иши кылып, мына азыр мына как жанагы орустар айткандай петух клюнет дегенде биз уже изилдеп баштап атабыз. Анан кийин мына добуштан добушка кичине деңгээлибиз өсүп атат деп ойлоп атам. Анткени биз мына эл башында сатып атты добуштарын, анан кийин көрүп атат. Ошо өзүнүн добуштун сатканда ушун кандай бийлик келет экен, анан кийин кандай жашообуз өзгөрбөй атат. Ошон үчүн анан кийин менимче эл ушинтип добуштан добушка аз-аздан өсүп атат деңгээли. Эми мына могул кумтор маселесин эми биз ошо колдонуш керек, өзүбүздүн деңгээлибизди көтөрүшүбүз керек. Биринчиден биз өзүбүздүн бийлигибизди жоопко тартышыбыз керек. Өзүбүздүн жоопкерчиликтүү бийлигибизди тартышыбыз керек. Анан кийин уже жанагы экология, экоцид деп эл аралык сотко чыгыш керек. Анткени мына жанагы Канаданын мыйзамдары экология боюнча эң күчтүү. Ошон үчүн ушундай мүмкүнчүлүк бар. Жөн эле Канадага барып эле ошол жактан сотко берген ушул центраны. Бирок аны үчүн биз башында өзүбүздүн кызматкерибизди ордуна отургузуш керек.
А биз болсо булар биздин кулдарыбыз кожоюн болуп кетсе, кантип биз жеңебиз? Сиз дагы бир билдирүүңүздө Комтөр менен кандайдыр бир күмөндүү авантюра болуп жатат деп сөздүн башыңызда айтып кеттиңиз да. Жана ачыктамасын айтып кеттиңиз. Бул жерде бөтөнчө мына экология маселеси жана ошо 2017-жылы кабыл алынган мыйзамсыз иш аракеттер боюнча билдирдиңиз. Бул өтө күчтүү бир билдирүү. Себеп дегенде бүгүнкү Кыргызстандагы саясий, социалдык акыбалды эске алганда, бул биз өз ишибизден бир ынтымакка келе албай жатсак, эл аралык аренада кандайдан кайсы жүзүбүз менен чыгабыз деген кептер эл арасында айтылып жүрөт да. Ошол үчүн мен дагы түшүнбөй атам, эмне болуп аткан, национализация кылалы деп атабы. Национализация кылса кантип иштетет? Анткени деген золотодобыча деген өзүнчө алгоритмдер, өзүнчө илгерки кестен келген бир өзүнүн тажрыйбасы бар, опыт бар да, өзүнүн золотодобытчиктердин. Өзүнчө логистикасы бар да. Аны биз түшүнгөнчө биз өлтүрөбүз, мөңгүлөрдү өлтүрөбүз, жана алтынды да таппайбыз. Азыр мына бүт баарын эле жөн эле талап кетет. Азыр жөн эле мародерство болот ошакта. Азыр деле мына 29 миллионду центр бир жака жиберип аракет кылган турбайбы? Ооба. Балким бул ошон үчүн мен ойлоп атам, бул деген бир афера. Кийин ойлоп атам, жөн эле азыркы бийликтин бийликте жүргөн бир группировкада бир элден поддержка керек болуп атат. Анткени уже рейтинги түшүп атпайбы? Рейтинги түшүп атат. Ошон үчүн алар кээде мына диктатордун рейтинги түшүп баратканда алар согуш баштачу. Азыр болсо мына согуш баштаганга мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн мол согушту башталып атат Комтор менен. Кийин карабайсыңбы, даже акылдуу элдер айтып атат: "О, туура, биз Кыргызстанбыз, биз утабыз" деп, жардам бергиле деп деген. Кантип биз жанакы Садырдын баягы Райымга алы жеткен жок. Садыр менен Камчынын экөөнүн Райымга алы келген жок. Кийин Комтор менен кантип, Комтор да кантип жегет. Башында биз өзүбүздү карайлы, өзүбүздү тартипке келтирели. Андан кийин ошондо тигил эл аралык деңгээлге чыга алабыз. Согушуп. Азыркы айтып аткан сөздөрүңүз өтө курч угулуу да. Анткени менен биз чындыгында, мен айта алам, баардыгыбыз ушул нерсени каалайбыз да. Бирок чындыгына келгенде жөн эле каалоо менен иш жүзүнө келген мындай мыйзамдын тамгасына каршы чыгуу оорураак окшойт да. Кандай дедиңиз? Бизде абсурд толтура болуп атпайбы? Ар бир иште бир абсурд болуп атат. Мисалы вот жанакы тесттин иши боюнча Сооронбай Жээнбеков башта өзү премьер-министр болуп атканда бүт жанакы тестти тургузуп атты, өзү премьер-министр болгондо тестти кабыл алды, а тест боюнча иш болгондо Жээнбеков ни при чем. Биякта да Комтор боюнча кайра эле ошол эле абсурд болуп атпайбы? Карабайсыңарбы? Ошол эле Акылбек Жапаров, ошол эле депутаттар жанакы мөңгү боюнча мыйзамды кабыл алып атат 2010-жылы. Кийин азыр эле бул баатыр болуп эле биз муну кыйратабыз деп, бул деген афера болчу деп чыгып атат. Бул өзүлөрдү өзү күнөөлөп атат. Мен кийин эл ушуну карап кантип ишенет ушуларга? Мен ушуну түшүнбөйм да. Ошон үчүн биздин азыр ушундай коомдун жашоосу ушундай абсурд болуп атат. Азыр сиз отурган жерге бир аздан кийин Акылбек Усунбекович өзү келет. Демек, сиздин айтымыңызда алар мындай ошо айлампада, жабык айлампада өздөрүн издеп чыккан, уруун издеп чыкканда кайра өздөрүнө туш келип калат деген сөздү билдирип атасыз. Бул анткени мына коррупция менен күрөшүү дегенде азыр эмне үчүн коррупция менен күрөшүү жок? Анткени азыр коррупция менен күрөшүп баштасаң өзүң волей-неволей рано или поздно на себя выйдешь дегенде, мисалы генеральная прокуратура эмне үчүн коррупция менен күрөшүп баштаса анда өзүлөрү камаш керек.
Нұрбек, анда сіздің азыр жалпы позицияңызды ұқтық, балким дағы конструктивті бір ойларыңызды топтап қалғандырсыз, сіз ошол тема түсінгіп кирип, оқып, изилдөөлөр жасап атам дедіңіз. Бізде жарнамалық блок болсын, андан соң маекти улантабыз. Жарнама, қайрадан студияға қайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Контур маселесин талкуулап жатабыз. Конокто Нурбек Токтакунов. Буга чейинки бөлүктө абдан бир куруч сөздөрдү айтып кеттиңиз. Эгер биз ошол ынтымакта дегеле мындай мен сөздү бул жайынан баштайынчы. Сиз бир сөзүңүздү айтып кеттиңиз. Эл аралык арбитраждык же эл ара укук талаасында эл үчүн, жер үчүн, мекен үчүн, келечек үчүн, жаш келечек муундар үчүн деген сөздөр өзүнүн салмагына ээ болбой калат деп айттыңыз да. А бирок бизде негизден саясат ушул сөздөрдүн айланасында башкача айтканда мындай абдан калың элге кулагына бир мындай жакшы угулган элдин өзүнө жаккан сөздөр менен жасалып келген бизге белгилүү. Мунусунда эгер ушундай риторика улана турган болсо, жыйынтыктары кандай болот деп ойлойсуз? Кумтөр маселе боюнча айтайын, жалпы саясат темеле коелу азыр. Эл аябай күтүп атат да. Эми кумтор маселе боюнча мен көргөн жолум ошол эле. Азыр башында баягы конституциялык палатага кайрылыш керек. Мен ошол үчүн чыгарып атам. Ошо президентти да, депутаттарды конституцияны жокко чыгарыш керек. Ошол мыйзамды. Ошол эле план. Анан кийин дагы маселе ким биздин кызыкчылыгыбызды тияктан ким карайт? Кимди нанимать этет? Анан кийин кайра эле ал жактагы Канададагы компанияларды нанимать этсе, анда деген ал дагы канча бир нече миллион доллар болот. Анан кийин биздин специалисттер жок экен. Ошол арбитраж жакшы. Биздин жанагы өкмөттө бар центр государственного представительства деген. Бирок алар ошол жакта көнүп алыптыр биздин соттор менен иштеген. Сотторго бизде чалып коесуң, кортуп коесуң, анан кийин ошо аткарып берет экен бийликти. Булар ойлоп атат да, бул туура мыйзамдуу чечим чыгарып койгула деп чалып коет да, кийин мыйзамдуу чечим деген саясий чечим болуп калат. А тиякта андай иштебейт да. Өзүнүн процедуралары бар, оңой эмес. Анан кийин ошол центр государственного представительствону карасак, мурун уже канча сотторду утулду. Бар, утулганда уткан жергенден да утулду. Анан кийин камады башында бир башчысын камады, башка бир башчыны койду, бир мен жакшы билген адвокат барган болчу ошол жака иштеп. Ал карады, бардак деди, кетти аяктан. Азыр эмне болуп аткан белгисиз. Кимди кайсы жерге чакырып атасыз? Ошол боюнча ачыктап кетсеңиз, бир тегерек стол уюштуруп атам дедиңизби? Эмне дедиңиз? Жок, тегерек стол мен уюштурган жокмун. Мен жөн эле мен азыр күтөм, мисалы, президент, депутаттар кайрылбаса конституциялык палатага, анда мен өзүм конституциялык палатага кайрылам. Ушул кайрылуунун канчалык тез болгондугу маанилүүбү? Канча эрте болсо? Эми алар конституциялык палата караганда аз дегенде жарым жыл карайт да, бирок мисалы азыр ушундай сөздөр айтылып атса бийлик жактан утабыз, жегебиз, кыйратабыз дегенде, анда ошо тездетсин, анда мисалы бат караган мыйзамсыз дей албайм. Керектүү убакта бат эле иштесе болот. Керек болсо 1-2 күндүн ичинде эле карап койсо болот. Бурун карап жүрчү го, жаңы конституцияны өзгөртүп деп атканда, мисалы 1-2 күндүн ичинде карап койчу арыз түшкөндө. Ошол үчүн ошондон башташыбыз керек, өзүбүздөн башташыбыз керек. Анан кийин бул деген кумтордун маселеси, бул деген азыр көп маселе көтөрүлүп атпайбы? Биринчи эл деген ошо түшүнүш керек, бул деген мыйзам, жогорку кеңештин мыйзам каратында эл катышыш керек ошол жака. Эл катышпай ошол үчүн ушундай жаман болуп атпайбы? Ушундай мыйзамдар кабыл болуп атат. Канча ошол үчүн эл катышпаган үчүн азыр мына 100 бир күндө керек болсо 200 мыйзамды кабыл алсалат.
Мисалы мыйзамды аткарса, жанагы эл менен талкууласа, анда анча мыйзамды кабыл албайт эч качан. Бирок эл өзү катышпай атпайбы. Ошон үчүн аларга элдин талкуу дегени жөн эле сайтка илип коет, анан кийин эл талкуу өттү деп коет. Экспертиза кана десең, аякта бир 3 строчка бар. Никаких эч кандай жанагы экологияга, адам укукка, экономикага эч кандай тоскоолдук келтирбейт деп 2 строчка жазып коет да, мына экспертиза деп коет. 5 экспертизадан ошол 2 сөздү 5 экспертиза деп коет ошону. Эч кандай тоскоолдугу жок деп. Конституцияны кабыл алганда адам укукка эч кандай тоскоолдук жок деп коет керек болсо. Мондай мөңгүлөр болгондо мыйзам калганда экологияга эч кандай тоскоолдук жок деп коет ушуга жетет. Анан кийин анткени эл өзү түшүнбөй атат да, мисалы бийликти шайлап добуш берип бийликти шайлап койгон ал деген бир, анан кийин аны көзөмөл кылыш керек дайыма. Анткени бийлик деген ал деген өзүнчө эле ушундайда бийликке эл барганда кандай жакшы болсо да, кандай батыр болсо да баары бузат бийлик. Бул деген как природанын ушундай бир мыйзамы да. Природан. Бул темирден мисалы сууда жатып калса дат басып калат го, ошентип эле эл бийликке барганда ушул дат басып калат. Бузулат. Ошон үчүн дайыма эл көзөмөл кылып туруш керек. Эмне кылып атасың? Дайыма чукулап туруш керек эл. Ошону акырындан үйрөнүш керек. То есть эл бийлик эл өзүнүн колуна алды деген, это вот ушул бийликти, депутаттарды, президентти ушуну дисциплинировать этип, ушинтип иштетип турса эл, ошондо бийлик ошо элдин колунда болот. Акыркы жаңылыктарга айтып келсек, мен ушул суроону сизге дагы, анан сизден кийинки мээме Акылбек Жапаровго дагы бергим келип турат. Мына кумтөр маселеси оор экени баарыбызга анык болуп турган менен, Центроголд теңиз бөлтүрүккө болгон иш козгоду. Болгондо дагы Онтарионун жогорку сотунда негиздемесин грубые нарушения фидуциарных обязанностей по отношению к компании в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызской республики дейт. Центроголд компаниясы мына ушундай чукул сөз айтып ушундай иштерди козгоп баштаганы, алардын ушул иш боюнча өздөрүн дагы да эрктүүрөөк, дагы да мындай өздөрүн бизге караганда келбеттүүрөөк сезип жатышабы? Кандай деп ойлойсуз? Сезип атат, анткени түшүнүп атат, биздин кесиптештердин кандай деңгээли кандай экенин көрүп атат. Биз Кумторду эчтеке кыла албайбыз, эчтеке алтынды ала албайбыз, анда эле баары алар түшүнүп атат. Ошон үчүн баарын өчүрүп салды. Азыр иштете албайт эч ким. Ошон үчүн алардын кызыкчылыгын караганда алар өзүлөрү туура эле кыймылдап атат. Алар деген ким? Алар деген кашкырлар да. Золотодобытчиктер. Алар кашкырлар. Анан кийин биз эмне өзүбүз киргизип алдык да кашкырларды. Анан кийин эмне? Ой, анан кийин арызданабыз. Булар кашкырлар деп. Киргизбеш керек болчу. Кайтартканы кылып аткан. Да, уже киргизгенден кийин, Кумторду ачкандан кийин кашкыларды, анда уже жакшылап карап туруш керек болчу. Булар каршы түшүнүш керек болчу. Аларга экология керек жок. Экология бул деген мөңгүлөрдүн иши 2004-жылы уже кезилген, жанагы язык деп коет го, уже кыймылдап баштаган уже. Ошон үчүн Кумтор түшүнгөн бул рано или поздно, эрте кечпи буга жооп беребиз деп түшүнүп аткан. Ошон үчүн ушул мыйзамды алар лоббировать эткен. Ошон үчүн дагы бир маселе унутуп калыптырмын. Не только жанагы мыйзамды жокко чыгарып, депутаттарга жоопко тартып, дагы далилдеш керек. Жанагы компаниянын коррупция жолу менен ушул мыйзамды лоббировать эткенди. Ал деген жанагы Навальный кылат го расследованияларды, жанагы финансовый транзакцияларды карап, Райымдын үстүнөн расследование болду, туугандарын
аффилированный лицалардын жанакы уюмдарын жанакы движение финансыларын карап эле анан кийин далилдесе болот. Издери сууп кеткен жокпу? Чоң жакшы расследовательдер керек. Могул жанакы открытый данныйлар менен иштеген, муну ар кандай цифрларды салыштырып, анан кийин бир вывод кылып, анан кийин туугандарын таап, ушундай биздин КГБ деп коемаларды алар кантип иштейт? Алар жөн эле бирөөнү алат, коркутат, камап коет, анан кийин көрсөтмөсүн берет, тигил бүт баарын кылган тигил деп. Анан ошону менен бүтүрөт, ушинтип эле тергей алат. Жанакы мондай серьезный расследование кылыш үчүн ал деген серьезный ошо журналисттер керек. Мына аракет кылып атат бизде Токтокунов, Али Токтокунов бар, Болот Темиров бар, Клоп бар, Азаттык бар, алар ушундай аракеттерди кылып атат. Ошол жол менен расследование кылыш керек. Керек болсо мен жанакы Навальный жөнүндө жаздым, бекерден жазган жок, анткени ал көрсөтүп атат ушундай аябай кызыктуу расследованиялар кылган. Аны үйрөнүш керек. Аны кылса болот. Аны далилдесе болот, анткени менде маалымат бар, мурун ушул култор боюнча маселени көтөрүп атканда уже далилдеген болчу, бирөөлөр акчаны алган, жанакы буюмдарды, движение финансыларды карап далилдеген болчу, бирок алар жөн эле кутулуп кеткен да, жанакы коррупция менен кутулуп кеткен. Ошол үчүн азыр мисалы расследование кылса, эл аралык кесиптеш, эл аралык специалисттер ушинтип жардам берсе, мен ишенем, ошондой коррупциянын далилдерин дагы көрсөтсөк ошол сотто, анда утабыз. Тиги тарап что именно жанакы что центр коррупциялык жол менен жанакы ошол мыйзамды лоббировать этти деп ошону далилдесек, анда уже башкача болот. Анткени экоцид деген азыр жаңы тренд болуп атат да. И ал деген бара-бара ошонун мааниси өзүп атат. Экоцид азыр уже жанакы Европарламент карап атпайбы, уже өзүнчө жоопкерчиликти кылыш керек деп бул. Анан кийин азыр эл аралык коомдо да жанакы экоцид деген жанакы римский статутка, международный уголовный судка ошоко киргизиш керек деген талаптар бар. Ошон үчүн ал деген аябай серьезно, ошон үчүн ошондой далилдерди көрсөтсөк, мына коррупциялык жол менен ушундай мыйзамды, ал мен практиканы, эл аралык практиканы каралам, андай мыйзам вообще жок. Биз эле кыргыздар биринчи ушундай мыйзам чыгарып турбуз, ушундай мөңгүлөрдү өлтүрсө болот деп. И ошондой жана коррупциянын далилдерин чогултсак, анда ошондо мүмкүн, мен эмете албайм, гарантия бере албайм, ошондо мүмкүн бизди угат, ошондо мүмкүн биз жеңебиз. Ушундай коррупциялык схемалар менен жанакы лобби жолу менен акчаны күчүнө салып мыйзамдарды өткөрүү демек ошол мыйзамдарды кабыл алган адамдарга келип такалып калабыз да. Ошондо бул жактан эми чыныгы саясий эрк, демек өзүбүздүн ишибиздеги саясий бир эрк керектүүлүгүн түшүнүп жатабыз ошондо. Да, өзүбүз иш кылып бей своих, чтоб чужие боялись. Деп атат го, мен туура түшүнсөм сиздерди. Бей своих, ошончо башында биз өзүбүздүн могул чимкирик парламентти биз эрте кеч бирдеме кылыш керек, булар менен жоопко тартыш керек. Буларды канча конституция болбогон бир конституцияны да кабыл алып атат, ушундай мыйзамдарды кабыл алып атат. Бүт жанакы саясий чечимдер, бүт жанакы президент келеби, бир президенттин астына кирип кетет. Эмки президент келеби, тигил президентти жамандайт, буга азыркы президенттердин алдында эңкейет. Эл эмне үчүн биз ушинтип карап эчтеке кылбай атсак, анда биз өзүбүздү эле койбузбу биз? Кой эмеспиз го. Мен ошентип өзүмдү эсептебейм, кой деп. Ошон үчүн мен дайыма өзүм оюмду ачык айтам буларга мен. Ошон үчүн элдин баары ушинтип ачык айтсак, анда дисциплина болот. Анда алар элге кызмат башта, алар көлөтмөй, оңой эле алдап салат экен. Эл үчүн, жер үчүн деп биз кыйратабыз десек эле бар эле ишенип алат экен.
Кызык ошол. Андан кийин дагы бир жанагы жөнөкөй эле шарик-марик болуп атпайбы мына булардын бийликтин кылганы. Тет жактан жер үй менен келишим түзүп атат. Ошондой эле болуп атпайбы Кумтордо? То есть биз билбейбиз, маалымат жок. Канча жер үйдө канча алтын бар? Ошо бир так маалымат барбы? Бирөөсү айтат, башкасы башка. Канча алтын бар? Разведканын данныйлары кандай? Келишим кандай? Биздин жанагы процентибиз кандай? Тигилердин жанагы Муса Бажаевтердин жанагы компания кандай эле компания? Шыгылып ошолордун долясы кандай? Экология боюнча кандай келишимге келди? Жанагы породаны көтөргөндө анан кийин каяка түшүрөт аны? Дагы кайсы тоолорду өлтүрөт? Анан кийин жанагы страхование кылыш керек. Ошону биз баарыбыз билбейбиз. Ошон үчүн тияктан бирөөнү кылып атат, а бияктан башканы көрсөтүп атат. Ошол жанагы шарик-марикте эле болуп атат. Жанагы аферисттердин ою. Ошон үчүн биз алданбашыбыз керек. Демек, сиз мунусуна жакында эле мына жаңы бийликтин келиши менен жер үйдө атайын расмий ачылды. Тиги чоң бир тууганыбыздан бери ошол прямой эфир аркылуу кнопка басылды, ачылды. Демек, ошол эле Кумтөрдөгү кайталанган 30 жылдык окуялар, эми жер үйдө алтын албетте азыраак, ошондой эле окуялар кайталанып кетиши мүмкүн деп атасыз. Кайра эле болуп атпайбы? Анткени тияктан көгүлдү алды, бизге Кумтор көрсөтүп, биз эл жаңы жер үйдү жөнүндө получается унуп калды. Аякта ошол эле окуя болуп атпайбы? Биз азыр кичине вывод, сабак алышыбыз керек да. Анткени өзү жана Кумтор башталып атканда эл такыр эле жаңы эле Советтер Союзунан чыккан эл болчу да. Ал деген бийликке ишенчи, жаңы гезиттерге жазганды ишенчи барын. Ошон үчүн ушундай невыгодный келишим болуп калды. Анткени айтып атпайбы, тигилер каршылар болчу. Биз алтынды тапканды билбейбиз, чыгарганды. Ошон үчүн ушундай болуп калды. Бирок азыр уже канча сабак болду, эмне үчүн жер үй келишим болуп атканда, эмне үчүн кайра эле эл эчтеке билбейт эмне болуп атканын тиякта. Эмне үчүн мисалы ошол эле таластыктар билбейт мисалы. Биз өзүбүз алтын кенин иштете албайбыз да демек. Азырынча иштете албайбыз. Биз ар кандай ойлор бар да, кээ биркилер айтат, жерде жата берсин деп. Жерде жата берсин. Биздин балдар казган үйрөнгөндө, технология келгенде анан мүмкүн даже керек жок вообще ушул алтын керек болсо. Мен вообще ушул Кумторду токтотуп элем да, вообще керек жок. Эми 15% берип атат, бирок менимче вот мыйзамыбыз иштесе, эл бийликти өзүнүн колуна алса, биз аябай бай мамлекетпиз. Жанакы биз кедей мамлекет деген мен ишенбейм. Бул деген калп, ал деген бийлик атайын калп айтат элди. Биз кедейбиз, бюджетте акча жок деп. Бюджетте, конечно, жок, потому что анткени деген эки килейген жыртык бар да. Бир жыртык коррупция аң. Экинчи жанакы бардак. Бесхозяйственность вот это, да, биздин эптеп септеп. Барын эптеп септеп кылабыз. Ошо эки чуңкурга байлыгыбыз түшүп кетип атат. Ошо эки чуңкурду жапсак эле биз бай болобуз. Мен анткени жанагы бюджетный исследованияларды көптөн бери кылам да, ошо мен канчалык кылып атканда көрүп атам, акчабыз жетиштүү эле экен. Жетиштүү. Элдин байлыгы эмне? Элдин байлыгы күн, тоо, суу, шамал, аба. Ушулардан кийин ар кандай жол менен акча алтын болуп калат. Банк жанагы бюджет ушундан эле чыгат. Эл бүт баарыбыз бар, эл бар, тоо бар, суу бар, асман бар, аба бар, бүт баары бар. Эмне үчүн биз кедей болушубуз керек? Анткени баары эле, анткени буга ишенип алып, койго окшоп эле жүрөбүз. Булар болсо бизди айдап, алдап жүрөт. Ошон үчүн кедейбиз. Ошон үчүн булар алтын керек жок. Мындай айтканда, бирок кантип айтсам, бул жерде мондай алтын золотая середина керек да.
Иши кылып жерди казсаң, шашпай, мыйзамды калыптан жакшылап изилдеп, жакшылап жанакы бир мондай кашкырларды киргизбей, такой более-менее добросовестный инвесторду киргизип, анын үчүн биз көрсөтүшкө, мисалы көрсөтсөк, эл аралыкка биз сот системабыз иштеп атат деп көрсөтсөк, ошондо инвесторлор келе баштайт. Анткени сот системасы иштебесе, анда бизнес да болбойт. Бизнес болмаса акча болбойт. Азыр мындан биз жанакы рейдерство деген болуп атты, эми муну ушуга жетти. Азыр кумторду по сути рейдерство кылып атат. Биз менен дагы бир аз болуп туруңуз андай болсо. Өтө курч сөздөрдү айтып атасыз. Бизге дагы ошону угуп, элге альтернативдүү пикир жеткирүү биздин бирден бир максат. Азыр болсо биз сиздерге көңүлүңөргө сюжет суналы. Эмне үчүн конкуренттер бизнесте бири-бирине жакын болот жана анын түшүнүгү табияты эмнеде. Андан соң биздеги конок Нурбек Токтоконов менен болгон маекти уланталы. Эмне үчүн май коюучу жайлар дайыма жакын жайгашышкан? Эмне үчүн кээде бир нече чакырым аралыкта кафе издеп, андан кийин бир эле учурда үчөөнү таба алсаң болот? Эмне үчүн дүкөндөр, авто оңдоо же ресторандар ар дайым топтордо турушат? Алар бүт аймакта бирдей бөлүштүрүлгөн. Бизнести жайгаштырууга таасир этүүчү бир нече фактор бар. Компаниялар эмне үчүн катарлаш жайгашкандыгын сызыктуу Дубал шаардын модели түшүнүгү менен оңой эле түшүндүрсө болот. Пляжда балмуздак сатуучу дүкөндү элестетип көрүңүз. Пляж 1 километрге созулат жана сизде атандаштык жок. Максималдуу өнүмдү сатуу үчүн дүкөн кайсы жерде туруш керек? Ортодо. Жээкке чейин жарым чакырым алыс жашагандар үчүн өтө алыс болушу мүмкүн. Бирок сиз эң көп адамдардын санын жээктин ортосунан камсыздай аласыз. Бир күнү сиз жумушка чыксаңыз, бөлөңүз Тед жээкте балмуздак сатуучу дүкөн ачыптыр. Эми сиз пляжды 2,5 бөлүүгө макул болдуңуз. Ошентип сатып алуучулар өтө эле алыс барышпайт. Сиз пляждын ортосунан борбордон жарым чакырым алыстыкта, түштүктө өз аймагыңыздын так ортосунда дүкөндү орноттуңуз. Тед өз дүкөнүн борбордон жарым чакырым алыстыкта, түндүктө өз аймагынын ортосунда орнотот. Ушул келишим менен түштүктөгү бардык кардарлар сизден балмуздак сатып алышат. Түндүктөгү бардык адамдар Тедден сатып алышат. Силердин ортоңордогу адамдардын 50% жакыныраак сатуучуга барышат. Кардарлар эч ким жарым көп басышпайт. Ар бир сатуучу эс алуучулардын жарымына балмуздак сатат. Оюн илимпоздору муну социалдык жактан оптималдуу чечим деп эсептешет. Анткени ар бир кардар балмуздак сатуучу жайга жетүү үчүн өтүшү керек болгон кадамдардын максималдуу санын кыскартат. Эртеси жумушка келсеңиз, эми Тедди пляждын ортосунда дүкөнүн орнотуп коюптур. Борборуңуздан жарым чакырым түштүктө эски жериңизге кайтып барсаңыз, түштүктөгү сатып алуучулардын 25%-ын камсыздай аласыз. Ал эми Тедке жогорудагы сатып алуучулар келишет. Бирок эми адамдардын 25%-ы эки дүкөндүн ортосунан тандап алышат. Үчүнчү күнү түштүктөгү эс алуучулардын 70%-на балмуздак сатам деп үмүттөнүп, сиз жээкке эрте келип, дүкөндү так ортого орнотосуз. Бөлөңүзгө ал жактагы түндүк сатып алуучулардын 25%-ын калтырасыз. Тед келип сиздин түштүгүңүздө отурат. Ошентип бүт түштүктү сизден алып, сизге түндүктөгү бир аз кардарларды калтырат. Бөлөңүздөн түштүккө карай 10 кадам жыласыз. Тыныгы учурунда бөлөңүз сизден түштүккө карай 10 кадам жылып, дагы бир жээктин эң алыс жагындагы кардарларды алат. Экөөңөр тең мезгил менен түштүккө балмуздак сатып алуучулардын көпчүлүгүнө карай жылып, экөөңөр тең жээктин ортосунда туруп каласыңар. Эми ар бириңер балмуздак издеген эс алуучулардын 50%-ын тейлейт. Сиз жана сиздин атаандаш бөлөңүз Нэш тең салмактуулугу деп аталган чекке жетесиңер. Бул чекте эч кимиңер азыркы абалыңызды өзгөртүп, позицияңызды жакшырта албайсыңар. Пляждын ортосунан жарым чакырым алыстыкта болгон сиздин баштапкы стратегияңыз эч кандай тең салмактуулукту жок болгондуктан иштеген жок. Балмуздак сатуу үчүн экөөңөр дүкөндөрдү жакын жайгаштырсаңыз болот. Анда азыркы кардарларыңызды жоготуп алуу коркунучу менен дүкөндү алыскы сатып алуучуларга жылдыргыңыз келбейт. Башка жагынан алганда сиздин чечим социалдык жактан оптималдуу эмес. Анткени жээктин эки жагындагы сатып алуучулар каалаган балмуздакка жетүү үчүн алыс басышы керек. Чоң көчөлөрдөгү бардык ресторандар, кийим дүкөндөр жана уюлдук телефон күркөлөрү жөнүндө ойлонуңуз. Балким кардарлар үчүн ар бир аймакта же блокто биздин кызмат көрсөтүү ыңгайлуураак болмок.
Бирок андай ишканалар агрессивдүү атандаштыкка дуушар болушмак. Чыныгы дүйнөдө кардарлар бир нече багыттан келишет. Жана өнүмдөрүн жагымдуу кылып, же бааларды төмөндөтүп, бизнес-маркетинг стратегиялары менен атаандаша алат. Бирок эң негизгиси компаниялар атаандаштарына мүмкүн болушунча жакыныраак жайгашканды аракет кылышат. Комтур маселеси боюнча бир өтө курч пикирин билдирип, Нурбек Токтогонов бизде конокто отурат. Мына акыркы маегибиздин акыркы бөлүгүн эл аралык арбитраждардын алдында биз Центрга каршы бардык сотторду жеңебиз деген мындай эрктүү билдирүүлөр бир четинен баягы элге жана өздөрүнө баягы алектенген адамдарга топко дем күч берүү катары баласак болот. Бир чети сиз буга мындай өкмөт бир нерсени аягына дейре түшүнбөй атат, өзүнүн компетенттүүлүгүнүн горизонтторун түшүнбөй жатат деген билдирүүңүздү айтып түшүнбөй жатат. Анткени биринчиден бул Кутманова ушул Динара Кутманова мурун эмне чукпай жүргөн. Мисалы ошол мыйзам 2017 жылы мыйзам кабыл алынганда эмне үчүн чукпай жүргөн? Биринчи маселе. Анан экинчиден эмне үчүн мен айтып атам? Мен ойлоп аткан жок, мен билем, өкмөт бирдемени түшүнбөй жатат. Анткени өкмөт үчүн, биздин бийлик үчүн юрист деген ким, сот деген ким? Алар биздин сотторду карап эле ойлоп атат, сот ушундайлар экен. Коркуп койсо болот, алдап койсо ушинтип телефон чалып бирден кылып койсо болот деп ойлоп атат. Же монтей биз чындык үчүн деп койсок эле эле алар чечим чыгарып коет экен деп ойлоп атат. Анан кийин юристтер боюнча биздин мисалы өкмөттө иштеген юристтер, алар өкмөттө иштеген юристтин милдети кандай? Ал деген өзүнүн башкарманы мыйзамдын алдына койгон юрист. Юрист ошол. Ошонун кыймыл-аракеттерин мыйзамга иши кылып тууралап коюш керек. А булар болсо наоборот мыйзамды өзүнүн башкарманын астына тууралап коет. Ошо юристтердин баары ошол эле болуп калган биздин юрист дегендер. Жөн эле жанакы иши кылып өзүнүн начальнигин оюн ишке ашырыш керек, анын үчүн табат иши кылып жолун. Ошон үчүн алар ойлоп атат. Биз деле ошентип бир аябай акылдуу, бир хитрый юристтерди таап алабыз да, анан утуп алабыз деп ойлоп атат. Аякта жок, аякта сот деген башка, аякта сот деген бийлик. А бизде сот деген бийлик эмес да. Жапаровдун айткан уксугар, алар үчүн сот өзүнөрүн өзүн бийлик деп эсептей албайт. Булар өзүн жөнөкөй эле мелкий чиновник, жанагы президенттин буйругун аткарган чиновниктер деп өзүн сезет да. Аякта болсо сот деген бийлик. Ошону түшүнбөй атат алар. Мен деле ойлоп аткан, кантип эле мен ушуну уккандан кийин моундай эле болуп калды да, как будто биз жанагы Кытайга нападать этип Бейжиңди алабыз деп баргандай эле болуп калды. Анан кийин мен ойлодум, мүмкүн булардын чөнтөгүндө бир күчтүү бир аргументтер, какой козырной туз бар экен деп ойлоп атам да. Ойлоп аткам. Азыр деле ойлоп атам, мүмкүн бирдемеси бар деп. Анткени ишинбей атам да ошо болуп атканга. Анан кийин жанагы экология жөнүндө баштадан мен азыр ойлоп атам, ошол экология, ошо козырной туз ошол экология болуш керек. Анан кийин ошон үчүн мен ошол жанагы 2017 жылдагы мыйзамды көтөрүп атам. Демек, акыркы баардыгы келип ушул экология маселесине такалат, себеп дегенде дүйнө жүзүндө бул маселе азыр баягы эл аралык келишимдер, адам баласынын андан кийинки өнүгүү жолдорун изилдеп, ушул маселе боюнча гана Кыргызстан жеткиликтүү жана бышык бир анык аргументтер келтире алат, бирок ал дагы 17-жылкы ошол мыйзамдын кабыл алынуусунда бизге терс таасирин берет деп
өзүңүздүн оюңузду билдирип атасыз. Андай болсо биз сизге ыраазычылык билдирели. Мындан ары кандай кылып талкуулоону мен түшүнбөй турам. Себеп дегенде бардыгыбыз ушул жүрөгүбүз менен чындыгыбызда күйүп турабыз кумтөр маселесинде. Азыр сиздин ордуңузга Акылбек Жапаров келет. Ошол кишиден мен сиздин айткан аргументтериңизди, далилдериңизди, ой жүгүртүүңүздү сурап көрөйүн анда эмесе. Сизге чоң рахмат, позицияңыз үчүн өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Бизде конокто юрист, жарандык активист Нурбек Токтоконов болду. Биз эфирде бүгүн кумтөр маселесин ардап жатабыз. Себеп дегенде бул маселеге ар кыл бурчтан, ар кайсы фокустан карап кылдаттык менен иш аракетибизди жүргүзбөсөк, кайрадан таз кейпибизди кийип калыштан кооптонуп турган учурубуз. Дүйнөдөгү эң экологиялык таза 5 өлкө. Биринчи Чехия. Чехия чыгыш Европадагы эң таза өлкө. Алар экологиялык отундун маркаларын киргизип, таштандыларды кайра иштете башташты. Ал эми ишканалар зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышына көз салууга милдеттүү. Экинчи Швеция. Бул дүйнөдөгү эң ден соолугу мыкты өлкөлөрдүн бири. Швециянын суусу жана абасы таза. Бул жакта газдын эң аз көлөмү чыгат. Швецияда альтернативдүү энергия булагы колдонулат. Үчүнчү Норвегия. Өлкөдө токойлорду кыюуга тыюу салынган. Көчөдөгү айлана чөйрөнү булгагандыгы жана таштандоо үчүн айып пул салынган. Бул шаарлардын тазалыгын сактайт. Төртүнчү Жапония. Бийлик суу жана абаны тазалоонун заманбап технологияларын колдонот. Жапония санитардык нормаларга жана таштандыларды сорттоого көңүл бурат. Абанын булгануу деңгээлин төмөн кармаганга аракет кылат. Бешинчи Швейцария. Өлкө Альп тоолорунда жайгашкан жана эң таза абасы менен белгилүү. Бул жерде өзүнчө таштанды чогултуу иштери жүрөт. Калдыктардын 53% кайра иштетилет. Forbes Швейцарияны дүйнөдөгү эң экологиялык өлкө деп атады. Биздин өлкөбүздүн тазалыгы үчүн ар бирибиз жаратылышка жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Ал эми кийинки видеодо 5 эко ынтымактуу инновация жөнүндө айтып беребиз. Климаттын өзгөрүшү реалдуу жана ылдамдап жатат. Биздин планета кыйынчылыкка туш болуп, жардамга муктаж. Азиянын компаниясы 5 эко ынтымактуу инновацияны сунуштады. Индия булганууну искусствого айлантат. Абанын булганышы Индияда жыл сайын 1,1 миллион адамдын өмүрүн алат. Гравики лабораторияларынан чыккан запастык чыпка булгоочу заттарды кармайт жана аларды зыянсыз кылат. Сапаттуу көркөм сыя 10,6 миллион литрден ашык абаны тазалайт. Индонезия козу карын бөлмөлөрү ыкчам өнүгүү 1985 жылдан бери 27 миллион чарчы метрден ашык тропикалык токойлордун жоголушуна алып келди. Микатех уникалдуу козу карындарды бириктирүү технологиясын колдонуп, айыл чарба таштандыларын туруктуу курулуш материалдарына айландырып, ордуна толгуз тропикалык токойлордун жоголушун жайлатат. Индия жапайы жаратылыштын келечегин тезек кагазына айлантып жатат. Индиялык пилдер жана кериктер баалуу мүйүздөрү үчүн тукум курут болуу алдында турушат. Эльфино компаниясы мүйүздүн тезекке адамдардын көңүлүн бурат. Алардын тезектери экологиялык таза кагазды жаратканга жардам берет. Андан тышкары бул компания кереметтүү жаныбарларды жана алардын токойдогу байырлаган жерлерин сактоого жардам берет. Гонконг убакытты артка кайтарууда.
Гонконг 7,3 миллиондон ашуун калкы бар шаар. 2015-жылы 2 миллион тонна катуу таштанды чыгарган. Ал химиктердин жараткан чыгармалары бир кездеги жөнөкөй таштандыларды көркөм сүрөт искусствосуна айландыруу менен жумушту көркөмдөп жеңилдетет. Сингапур бүгүнкү таштанды, эртеңки асман тиреген имараттар. Сингапур жыл сайын 869 000 тоннадан ашык пластик калдыктарын өндүрөт. Алардын 9% гана кайра иштетилет. Bluren Upcycles нано трубаларга айлантат. Бул нано трубалар бетонду катуулатууда жана цементтин чыгымын 30%га төмөндөтүүдө колдонулат. Жер планетасынын таза кооздугуна кайтып келишин колдогула. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Конокто Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кумтөр алтын кенинин иш аракетин текшерүү боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Акылбек Жапаров. Акылбек Күсүмбекович, рахмат келип бергениңизге, убакыт бөлүп бергениңизге. Азыр кай жактан келе жатасыз? Азыр дагы биздин Госкомиссиянын жумушу жүрүп жатат. Бүгүнкү күнү адистер баары чогулуп алып, ошо 3 айдын ичинде иштеген Госкомиссиянын биринчи чыгарган жыйынтыктарынын баарын тастыкташ үчүн материалдарды чогулта баштадык. Өзүңүздөр билесиздер, андан бери 3 революция болду. Анан ыңкылаптар да болду, төңкөрүштөр да болду дегендей материалдын көбү жок болчу. Бизде болгон материалдардын негизинде эле биз болгону экологияга ущербти 3 миллиард 86 миллион долларлык ущербке болгон документтердин баарын таап чыктык. Ошонун алкагында салык инспекциянын текшерүүсү бүттү. 17 май күнү Кыргыз Голд компаниянын өкүлдөрүнө 1 миллиард 166 миллион долларлык айып тагылды. Булар 30 күндүн ичинде же апелляция бериш керек, же сотко кайрылыш керек. Айтор ушундай гана бизде болгон так маалыматтарды. Ошону менен бирге кылмыш иши козголгон. Ошо кылмыш ишинин негизинде сот жүргөн. Жана соттун приговорлору чыккандын негизинде гана материалдарды биринчи этапта чыгардык. Эми экинчи этапка даярданып атабыз. Буюрса дагы 3 айга астыга жылатырган болдук. Сөзсүз түрдө ушул убакыттын ичинде 4 президент, 30 премьер, ошонун талапташтарынын баары, ошолорду жактоочулар, булар бир жак. Бирок ушу Центр компаниясынын Кыргызстанда ушунча жылдан бери экологияны, анан салык кодексин бузуп, өзлөрүнүн биз менен колго коюлган келишимдердин баарын бузуп, анан эбегейсиз чоң кирешенин баарын алып кетип калып, анан мындан ары дагы Кыргызстандан кетпегенге аракет кылган иш аракеттерине биз кандай чараларды көрөбүз, ошолорду сүйлөшүп келатабыз да. Акылбек Күсүмбекович, Кумтөр маселеси Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери мындай уланып келаткан маселе. Ар келген жаңы бийлик, ар келген жаңы өкмөт ошол маселени козгоп, көтөрүп келет. Бирок көбү нерсе бул көтөрүлгөн маселелер жалпы элдин кулагында мындайча айтканда популизм менен гана чектелип калчу да. Мунусуна кылып аткан иш аракетиңиздер эмнеси менен өзгөчөлөнүп, кандай ошол маселеде кайсы фокуска, кайсы чекитке силер өзгөчө көңүл буруп жатасыздар? Эми бир топ жолу мүмкүнчүлүктөрү болду. Бул ген толугу менен бизге өтүш керек эле. Бүгүнкү күнү 410 тонна алтындан баасы 11,4 миллиард доллар болду да. Ушул жылдары биз 11 миллиард 386 миллион доллар грант кредит албыз. Кредиттер эле 8,5 миллиард да. 8,5 миллиарддын 4 миллиардын төлөп бүттүк. Дагы 4,5 миллиард карызыбыз бар да. Бирок ошол эле убакта ушул ген 2 миллиард 600 миллион доллардан ашык таза киреше алды да. Ошондон Кыргыз тарапка болгону 84 миллион доллар келди. Эмне үчүн ар бир комиссиянын аягына чыкпай калган деген суроого биз так жооп беребиз. Анткени ар бир комиссия, ар бир премьер, мисалы ошол эле Атамбаев Алмаз Шаршенович 2006 жылы, биз 2005 жылы чогуу жүрүп
жана инкылапка катышып, азыр мен оюм боюнча бул революция болгон, биринчи президенттин ушунчалык көп ката кетиргендиги, ошонун ичинде Кумтөрдүн кенин, кирешелеринин баарын, анткени 134 тонна алтынды биринчи президенттин убагында чыгып кеткен да. Ошонун баары Кыргызстан кызыкчылыгы болбогон үчүн ушундай революция болгон. Ошону менен бирге 2 миллиард доллар карыз алып койгонбуз. Ошол убакта ушунун негизинде экономикалык себептерин айтып атам да. Ошондуктан ушу болгондуктан Атамбаев Алмаз Шаршеновичтин өкмөтү, ал кезде премьер-министр, мен финансы жана экономика министри элем, колубуздан келген аракеттин баарын жасап, ушу 2003 жылы 31 декабрда өкмөттүн отуруму болбогонун далилдеп, туура эмес түзүлгөнүн, Кыргыздын запастарынын баары азайганын, Рен деген ген иштебей турганын, анан кийин мына тарых тастыктады, 2013 жылы аны жокко чыгарышты, списывать этип коюшту, убыток деп. Анан Монголиядагы гендин дагы бору гана иштеши, Гарсуд деген иштебейт деген нерсенин баарын далилдеп, Алмаз Шаршеновичтин өкмөтү 17% акцияны алды. Анткени аякта экеле акционер бар болчу, көбү бизге, андан 58% болсо, ошо 58%дан ашыгы Камеканык болчу, баягы убагында түзүлүп атканда да. 92-жылкы келишим тууралуу айтып атасыз. Мына 2003-жылкы, 2004-жылкы келишимди айтып атам да. Бизде 33%, 67% Камека корпорациясында болуп, андан кийин кайсы бир себептер менен биз 2006 жылы келгенде уже Камека корпорациясында 58% калып калыптыр. Бизде болсо 15% калып калган да. Демек, биринчи ушу доордо 100%дан 15,77%га акция түшүп кеткен. Анан экинчи, мына биринчи революциядан кийин Атамбаев Алмаз Шаршеновичтин өкмөтү муну 33%га чейин көтөрдү. Эгерде биринчи президенттин доорунда 2005 жылга чейин болгону 5%га чейин салык алсак албай жүрсөк, Атамбаев Алмаз Шаршеновичтики 12%га чейин көтөрдү. Ошондон бери, ошондон тышкары мен жумушчу топтун жетекчиси катары А киши менен да макулдашып, президент менен да макулдашып, биз парламентке барганда дагы 10% алып, президенттин деңгээлине жеткенде дагы 5% алып, 2007 жылы 51% центрдан алып коймокпуз. Ошондо эле Кумтөр биздин толугу менен ген бизге өтмөк да. Тилекке каршы биз барган күнү парламентти таратып ийип, андан кийин президент Бакиев өзү башкарбай, анын баласы башкарып калып, 2009 жылкы келишим болуп калды да. Мына ушундай бир топ саясий кемчиликтер кеткен. Президенттердин ою болгон, бирок мүмкүнчүлүктөрү жетпей калган. Биздин комиссияда болсо президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун саясий эрки жетти. Биз бүгүнкү күнү толук кандуу Кыргызстан кызыкчылыгын коргогонго мүмкүнчүлүк алдык. Ошондуктан парламенттагы, өкмөттагы, оппозициядагы, позициядагы бирдиктүү кыймыл иш-аракет кылгандыктан биз ушу экологиялык бузуулар качан болгон? 2012 жылы болгон. Абдан чоң күнөө коюлган. Ошол кезде эгерде компаниянын капитализациясы Торонтодо 4 миллиард долларга жетпей атканда, 2012 жылы 5 миллиард 600 миллион долларлык экологиялык санкциялар салынган да. Ошол убакта элдердин баары гана билди да. Мен ошондо дагы билдим, аябай экологиялык бузуулардын баары болгон. Биз 7 жылдагы байкаганбыз, бирок анчалык далилдеп алган эмеспиз да. Анткени Кумтөргө ал убакта киргизчү эмес эч кимди. Анан ошондон кийин буга ишенбей 2013 жылы Темир Аргенбаевич баштаган госкомиссия түзүлдү. Анан алар дагы далилдеди. Абдан катуу көп мыйзам бузуулар болуп атканын. Ошону менен бирге Садыр Нуркожоевич Жапаровдун комиссиясынын айтып аткан күнөөлөрүнүн баары тастыкталган. Бирок суммасы ар башка болду да. Эгерде Садыр Нуркожоевич Жапаровдун убагындагы комиссияда анан ошол эле Темир Аргенбаевич Сариевдин комиссиясынын учурунда 256 миллиард сомдон ашык күнөөлөр, санкциялар коюлса, экологиялык жыйынтыгында 6 миллиард санкция коюлуп калган экен.
6 миллиард бул 146 миллион доллардын тегерегинде ошо курс менен 47,7. Ал эми кийин кайра өндүрүлүп алганы бир 80 миллиард сом 80 миллион доллардын эле тегерегинде. Бир 62 миллион доллар жок болуп кетти да. Ошондуктан биздин комиссиянын бир чоң мүмкүнчүлүгү болду. Аткаруу бийлиги дагы, оппозиция дагы, НПО дагы, журналисттер дагы баарыбыз бир болдук. Тилекке каршы бизди мыйзамдардын баарын толук сактайм деген Кыргыз Голд компаниянын жетекчилеринин баары Кыргызстандан качып кетишти да. Калганыбыздын баары бирбиз да. Ошон үчүн саясий чечим кабыл алынды. Эгерде ошол жакта иштеп аткан адамдардын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч туудула турган болсо, экологиялык катастрофанын белгилери болсо, же болбосо өкмөттүн айткан сунуштарынын баарына көнбөсө, анда 1992 жылдын мыйзамынын негизинде концессиялар жана концессиялык ишканалар жөнүндө өкмөт мунун жумушуна кийлигише алат. Ошондуктан биз кийлигиштик. Анткени 50 күн мурун Кыргыз Голд компаниянын президенти кетип калган. Акыркы ошо жалаң финансага жооп берип аткан киши 7-майда кетип калгандыктан биз убактылуу башкарууну киргиздик кезексиз сессиянын негизинде да. Мына ошол кумтөр маселесинин эң негизги мен айтып аткан фокусту экология жана экоциттин айланасында биз эми экоцитке жете элекпиз. Анткени бүгүнкү күнү сиз экөөбүз экологиялык бузууларга штраф жөнүндө эле сүйлөшүп атабыз да. Ал эми экоцит үчүн биз 183 миллион куб биздин мөңгүлөрдү талкалаган үчүн, ошолорду топурак менен аралаштырып салган үчүн ущербке биз даярданып атабыз. Ошон үчүн биздин комиссия экинчи этапты алды да. Сиздерге бир гана нерсени айтып коеюн. Америкалык эң чоң бир алтын алып аткан компания 873 миң эле куб турган 4 мөңгүнүн тегерегинде Перу менен Аргентинанын ортосунда 8 миллиард доллар салган айга накталай. Ошонун негизинде ошону кенди ачабыз дегенде ошонун жергиликтүү тургундары жокко чыгарып коюшту. 843 миң куб эле музду алабыз деген үчүн да. Бизде болсо бүгүнкү күнү 183 миллион куб тонна музду алып чыгып, анан жөн эле бир жерге коюп койбойт. 4000 метр өйдөлүктө турат, алар ошол жерде тоңуп калат эле. Ошонун баарын баткакка топурактын баарын аралаштырып салса, ошону коргогон кишилердин баары азыр мени күнөөлөп атышат да. Тиякта болсо кенеде 4 кеңги музга тийишесиңер деп 8 миллиард долларлык инвестициясын салган компаниянын ишин токтотуп коюшту да. Индейцтер ошол жерде чогуу жашаган жергиликтүү бийликтин жергиликтүү тургундар да. Сизге чейин ушул жерде Нурбек Токтокунов юрист маек берип кетти эле. Анын Facebook баракчасын колумда карап турам. Ал кишинин сунушун окудум. 16 ноябрь 2017 жылы о внесении изменений в Водный кодекс Кыргызской Республики деген мыйзамды кабыл алуудагы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндөгү экологиялык защитанын башка четке иммунитети алынып калган. Демек, кептин бардыгы балким биз өзүбүз ушул маселени көтөрүү алдында ошол мыйзамга кол койгон адамдарды тыкыр иликтеп, изилдеп, ичара өзүбүздүн алдыбызда, эл алдында, өзүбүздүн сотубуздун күчү менен. Туура, ошо сотко баарыбыз даярбыз. Анткени соткон айтылат да, бул күнөөлүү же күнөөлүү эмес да. Баарыбыз тең соттун астынан өтүшүбүз керек. Алла Тааланын соттун астына барардын астында бияктан өтүшүбүз керек да. 95-жылдан баштап биздин мөңгүлөрдүн баары бузула баштады. 95 жылдан бери ошо мөңгүлөрдүн үстүнө топурактардын баарын сала баштаган. 2017 жылы эгерде мөңгүнүн жанында же тегерегинде жумуш кылбоого тыюу салынган Водный кодексте. Бирок 2017 жылы ушул ген иштеп атканда де-факто, де-юра бул эки мөңгүдөн башка, Лысый менен Давыдовдон башка такыр тийбесин. Исключение ушул эле деген биз мүмкүнчүлүктү жумушка киргиздик да, жана мыйзам менен. Бирок ал жерде ушу мөңгүлөрдү талкалагыла, топурак менен аралаштыргыла, жокко чыгаргыла деген жок.
Сиз азыр менден кийин гляциологдордун чоңу академия науктун директорун чакырсаңыз болот. Перемещение ледника деген бар да. Ледникте таза музду таза бөлүккө алмаштырып, анан ошо келаткан мөңгүнүн тилин тийишпей ордуна коюп койсо болот деген ыктыярдуу немелердин баарын эми 95-жылдан 2017 жылга болуп аткан нерсени биз закондоштуруп ушу менен токтотойлу деген мүмкүнчүлүк деле ошо Кумтөр ген компаниясы ошол жакта иштегенге мүмкүнчүлүк алсын дегенге туура каршы болгондор болгон. Жазабай койсок деле болот беле, жазабай койсок деле болмок, бирок анда гендин баары токтоп калмак. Ген иштетилбей калмак да. Мына ошондуктан ал убакта балким саясий кемчилик кетиргендир, же саясий бөлөк бирдемелер болгондуктан. Бирок Нурбек Токтокуновдун позициясы мен толугу менен колдойм. Биз Кыргызстандын ичинде күнөөлүү кишилердин баарын табышыбыз керек. Бирок сырт жактан келгендер жалаң киреше үчүн, анан кирешенин баарын алып туруп кыргызга эчтеке калтырбай койгон үчүн күрөшкөндө баарыбыз чогуу бололу. Биз ошону гана айтып атабыз да. Кыргызстандын ичинде ар бир кишинин күнөөсү болсо алар жооп бериш керек. Ошол пунктта жанакы буга чейинки болгон маекти улантып, мен бир нерсеге көңүлүңүз бурун келип турат да. Мына сиздин кебиңизде бир көп учурда саясий чечимдер ушундай кабыл калды деген укканда мен саясий чечимдердеги алешемдиктерди, кемчиликтерди моюнга алгандай мага туюлуп атат да. Себеп дегенде биздеги сот системасы бийлик эмес да. Ал эми эл аралык укук талаасында сот системасынын канчалык күчтүү жана ошол мамлекетте, мисалы өнүккөн өлкөлөрдөгү сот системасын бийлик катары таанылып, жана алардын мыйзам үстөмдүүлүгүн мойнуңузга аласызбы? Алам. Ошон үчүн элдин баары Америкада жашайм деп атат. Элдин баары Европада жашайм деп атат. Бизде эч качан көз карандысыз сот бийлиги болгон эмес да. Бирок бул саясий нерселерге тийиштүү. Анан саясий группалардын күрөшүнө тийиштүү. Так 30 жылдан бери көз карандысыз сот бийлигин түзгөнгө аракет кылып эле келатабыз да. Бизде сот бийлиги жок дегенден алыс болушубуз керек да. Бирок ошону менен бирге эл аралык арбитраж бул аябай чоң бизнеске айланганын, анан Запад өлкөлөрүнүн кызыкчылыктарын колдой турган гана чечимин чыгаргандарынын баарын биз көрүп жүрөбүз да. ООНдун 2 резолюциясы кабыл алынды. Эгерде 2000 жылга чейин колунан келген күчтүү өлкөлөр колунда жок, мына бизге окшогон жаңы бутан туруп келаткан өлкөлөргө барганда бир 30% калтырсын деген резолюциясы болсо, 2000 жылы 50% калтырсын деген. 2020 жылы резолюция кабыл алганда айтты, 70% жергиликтүү тургундарга калсын, экологиясы бузулбасын. Анткени алар үстөмдүк кылып көп чоң акчага юристтерди, финансисттерди, журналисттерди, саясатчыларды сатып алып, диктаторлорду жаратып, кендин баарын алып кетет экен деген ООНдун резолюциясы бар да. Биз эмнеге азыр бүгүнкү күнү биздин госкомиссия кандай жыйынтыкка келди? 11,4 миллиард доллардын 1,7 гана миллиарды Кыргызстанда калды. Анан кимдики туура бул жерде? Биз айтып атабыз, биздин комиссияныкы туура, бирок ушуга саясий эрк керек болчу. Эмне үчүн ушу 95-жылдан бери биздин мөңгүлөрдүн баары бузулуп атса дагы бир да биздин орган катуу айта алган эмес. Оппозиция айткандын баарын камап келген, анткени саясий мамлекеттик коррупция болгон деп биз айтып келатабыз. Ар бир киши өзүнүн деңгээлинде күрөшкөн. Бирок акыркы чечимди бир киши алган да. Биз бир кишини президент кылып шайлайбыз. Мына ушул кишинин деңгээлинде эрк жетпей келген. 2005 жылы Бакиев Курманбек Салиевич колунан келген жазайын деп атып 17% менен токтоп калган. Мына сиздерге цифраларды эле айтып коеюн. 100% ген биздики болчу. Биринчи президент кетип баратканда бизде болгон 15,77% калды да. Экинчи президент анан салыкты баарынан бошотуп салган. Даже иштегенден кийин 5 жылдан кийин дагы баардык салыгынан бошотуп, эчтеке түшкөн эмес. Жалпы жонунан бүт салык болгон төлөмдөрдүн баарын эсептесең дагы 4 менен 5%-дын арасынан өткөн эмес. Ал эми президент Бакиевдин убагында аракет кылды. Дагы 17% кайра тытышып, урушуп, согушуп атып, ошо канадецтер менен 33%га чыгарды. 12%дан 14%га чейин көтөргөнгө мына салыктарды.
Атамбаев Алмаз Шаршеновичтин өкмөтү аракет кылды. 51%га жеткизип койсо болот беле акцияны. Болмок. Бирок ал шансты баласына Максимге алдырбайт да. 2009-жылы Курманбек Залич Бакиев өзү контролдобой баласы ошо переговордун баарын жүргүзгөн, ошо убакта ушундай шанс кетти. Бирок жакшыртканга аракет кылдыбы? Кылды. 15%дан 33%га көтөрдү, 5% салык төлөнүп аткан, муну 18%га көтөрдү да. Андан кийинкилерди карай турган болсоңуздар, 33%дан мына бүгүн 26% алып атабыз. 18% салык алгандын ордуна 14% салык алып атабыз. Мына ушундай көрсөткүчтөр. Калганын баарын мен ойлоп атам, сиз менен чогуу сизге мен кошулам, Нурбек Токтогоновго да кошулам. Биздин соттор чечим чыгарып берет. Кимдин күнөөсү бар, күнөөсү жок экен. Бирок булардын баары тең кечөөкү күн. Мына бүгүнкү күн эмне деп атат? Центранын отчету. Булар ушу 20 жылдан бери бизден чыккан кирешенин баары, Центран компаниясынын 80% кирешесинин баары биздин кумтөр тургузган. Биздин жерге кайра инвестиция салып, биздин гендердин баарын ачкандын ордуна булар Америкага, Россияга, Австралияга, Турцияга, Америкадан бөлөк жерлердин баарына салган. 8 ген тууралуу сөз айтып аттыңыз беле? 8 ген сатып алса, 6сы бүгүнкү күнү убыточный да. Анан бүгүнкү күнү кайра келип атпайбы? Мына 2021-жылы отчетун карасаңыздар, мындан кийинки 10 жыл иштесе, кайра эле 80%га чейин алтын кумтөрдөн чыгат экен, 78% алтын Кыргызстан чыгат экен да. Ана кайра эле ушу боюнча кала берели дейт да. Мындан кийин дагы 400 тонна алтын бар. Калдыктарда 106 тонна алтын бар. 506 тонна алтынды кийин биздин балдарыбыз, мына быйыл бул жылы баары бүтсө экен деп атам да. Баары бүтсө, кийинки 500 тонна алтын Кыргызстандын кызыкчылыгына калсын деп биз бияка чогулуп атабыз. Бул көчөгүнү ким күнөөлүү, кимди там эмне дейбиз, аны баягы Гумилев айткандай, история пишется сегодня да. Аны ар бир биздин келечектегилер тастыктап алат. Сот тастыктайт, ал болбосо же бейишке, же тозокко кирет ал кишилердин баары. А бирок бүгүн колубуздан аракетти жасабайлы. Эмне үчүн баары эле мен президент болгондой мага мамиле кылып атышат да. Мен 4 период боюнча президент болуп турмун. Мен болгон жокмун. Мен сунуштарын баарын бердим. Акылбек Усмбекович, сиздин аракеттериңизге эл жана тарых өзүңүз айтып кеттиңиз, өзүнүн баасын берет. Мисалы, азыр мен кайсы бир комментарий берген алыс болоюн. Бирок сиз мына жеке өзүңүздүн атыңыздан жеке позицияңызды айтып кетсеңиз, мына бул бир колубузда алтын, акча, акциялар, бюджет, бир колубузда келечек дегенибиз, ошол сиз айтып атасыз, ошол алтынды келечек муундарга калтырып кетсек депчи. А бирок ошол эле учурда мөңгү, таза суу, анын бардыгы өтөдөн ылдый сиңип, талааларга кетип калганда учурда алтындын баркы жок болуп калгандай туюлбайбы сизге? Туура, анткени 28 абдан туура айтып атасыз. Мен бул генди иштеп аткан бүгүнкү күнү 4000ге жакын жарандарыбыз. Анан бүгүнкү алып келген пайдасы жөнүндө айтып атам да, буга чейинки алып келген пайда же зыян боюнча. А келечекте биз бир да мөңгүбүзгө кол тийгизбешибиз керек. Мен 14ке жакын өлкөнүн өнүккөн программасын жазгам, бүт баарында тең эколого-экономическое развитие деп турат да. Экологияга зыян келе турган болсо, бир дагы экономикалык проект турмушка ашпаш керек. Турасы ошол да. Менин оюм, менин принципим, мен ошо боюнча калып атам. Анткени мына канадалыктарды да изилдеп көрдүк да. Канадада эми жөө бара албайт экенсиң, бирок тоонун арасына вертолет менен океан тарабынан учуп барган жерде ушу биздикиндей эле мөңгүдөн 750 миллиграмм сууну $46 сатат экен да. Демек технология бар экен да. Эң мына кымбат бүгүнкү күнү валюта алтынды. Демек криптовалюта кайра түшүп кетти, ошон үчүн айтып атам да, алтын кымбат деп. Ошону сатканды канадалыктар бизге үйрөткөндөн кийин, суу сатканды да үйрөтүп койсо, биздин мөңгүлөрүбүз Кыргызстандын ар бир кишисин кыйналбай, кысталбай өмүр бою жашаганга мүмкүнчүлүк бере турганына көзүбүз жетти да. Алар үйрөтпөйт экенин билип турасызбы? Iya. Алар үйрөтпөйт экенин түшүнүп турасыз да? Жок, биз аларды түшүндүк да. Ошон үчүн Теңизге бөлтүрүк деген Абыл Садыков деген бөлөк биздин Google бөлөк жакта иштеп аткан жарандарыбыздын баарын чакырып атабыз да.
силердин башыңар жетет экен, силер бизге үйрөткүлө, технологияларды алып келели, биз андан көрө суу сатайлы алтындын ордуна депчи. Акылбек Көсөнбеков Жапаров боюнча болгон маекти уланта алабыз, бир жарнамалык блок болсун, андан соң студияга кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кумтур маселесин дали талкуулообуз. Конокто Акылбек Жапаров, ушурда мамлекеттик комиссиясынын жетекчиси. Чын-чынына келгенде Акылбек агай бул маселе боюнча суроо абдан эле көп экен. Себептегенде силер эл өкүлдөрүнө карматкан комиссиянын корутундусу канча барак болду? 834 барак, 3 комиссияныкы 1600дөн ашып кетти. Мындан тышкары флешкада болгон кылмыш иштеринин баары срок өтүп кетти да. Ошон үчүн сиздерге көрсөтө алабыз. Ошонун баарын биз тастыктап берип, анан ошо 1600 барактын баары тең чын экенине кепилдик бере алабыз. Учурдагы Централдын акционерлери америкалык жана бул жабык акционердик коом, Жок, жабык эмес, ачык акционердик коом. Анткени Торонтодо фондолук биржада акциялар сатылат. Анан жакында жанталашып, булар баягы Кыргыздарда революция болду, дагы бөлөк бир саясатчы келди, ушунун тегерегинде жүргөн. Деп атып, булар Нью-Йорктогу фондолук рынокко чыкты да. Демек биз азыр алардын айтып аткан информациялардын баарын эки жерден текшере алабыз. Торонтодон дагы, Нью-Йорктон дагы да. Булар баягы шашып атып, улам бир кемчиликтерди кетирип атышат да. Алар америкалык жана европалык инвесторлор экенин жок, дүйнө жүзүнүн бүт инвесторлору. Анткени бизден кийин эле BlackRock деген компаниянын оборотун карай турган болсоңуздар, бул 3 триллион долларга чейин жеткен да. Бул фондолук рынокто көпчүлүгү каяктан экенин көрсөңүздөр болот. Мына 1%ке чейинкилердин баары, 20га чейинки компаниялардын баары Европа, Америка, Азиянын компаниялары, бирок андан башка дагы көптөгөн миңдеген кишилер компаниялары бар. Ошол сиз жогоруда атын атап кеткен BlackRock компаниясы ушунча чоң көлөмдөгү акчаны менен айлантып турган учурда дүйнөлүк саясатта булар ушунча көп акчаны айлантып атат, анан анча-мынча акчасын 16% акцияга салды да. Биз 26%биз. Эң чоң кожоюну бизбиз да. Бизден кийин ошо компания. Биз азыр ошо компанияга Кыргызстанда болуп аткан бүт акмакчылыктарды, итчиликтерди, финансылык нарушениялардын баарын англисче которуп баарын берейин деп атабыз да. Биз менеджерлер бийликтин баарын колуна алып алып, бизге эгерде 2 миллиард 600 миллион доллар киреше алган компания 26% бар кожоюнуна 84 миллион доллар дивиденд берсе, аларга да берген жок. Биз ошон үчүн ал акционерлерге кайрылып атабыз. Биз Центр компаниясы менен күрөшкөн жерибиз жок, Эркин. Биз менеджерлер менен күрөшүп атабыз. Кантип менеджерлер Томас Крик деген компания, Маунт Миллинг деген месторождениялар менен 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алат. А бүгүнкү күнү келип карасак, бул компания 550 миллион доллар турат. Анан ошо Томас Криктин президенти бизге саткан. 1 миллиард 100 миллион долларга саткан. Биздин член совета директоров болот дагы. Анан 2 жылдан кийин Акчоп башымда бул компания 550 миллион доллар турат экен. Давайте спишем 298 миллионов долларов деп 2019 жылы дүйнө жүзүндө бүт алтын чыгарып аткан компаниянын баары сверхприбыль алып атса, бул убыток көрсөтөт. Демек биз булардын мошенник признактары бар деп, биз аларды дагы биздин акционерлерге таратабыз. Буга чейин Кыргыздын баары бири-бири менен эле күрөшүп келген да. Тиги жаман, бул жаман, мурунку президент, мурунку премьер деп. Булардын баары тарых. Булардын баары баягы укук коргоо органдары, булардын баарын Кудайга коелу. Биз бүгүн ошо ЦНТРдагы акционерлердин баары чогулуп алып, менеджмент менен күрөшүп атабыз. Ал жерде 12 киши, ошонун 3-өө биздики. Мен ойлоп атам, дагы 3-4 кишисине биз болгон жаман немелердин баарын көрсөтсөк, ал кишилердин баары ошо BlackRock окшош чоң компаниялардын өкүлдөрү, анда биз менеджменттин баарын сотко беребиз. Биз ошо менеджментти сотко бергенге даярданып, балким жакын арада аларды сотко беребиз да. Акылбек Көсөнбекович, мен түшүнгөнүм боюнча бул менеджмент дегенде бул жалданма менеджерлер. Жалданманы. Эмне үчүн биз компаниянын ээлери акционерлер менен болгон диалогду баштап атабыз? Жок, эң чоң диалогду ким жасаш керек? Кыргыздар жасаш керек да. Кен биздеби 80% киреше берип аткан. Эң чоң акционер бизбиз да. Бул Западта эч ким түшүнбөй атат да. Баары ойлоп атат, бизде бир тыйын акциябыз, бир да акциябыз жок эле,
кыргыздар келип эле кенди басып алып анан акционердин баарын жүдөтүп атат деп. Биз 26% акциясы бар кочо оюндар киреше албайбыз. Экологиябызды бузуп атат. Алтын тыштабайт. Мына биздин чыккан кирешеден баары туура эмес, кендин баарын сатып алып, бизди УБТК алып келип атат деп айткан сөзүбүздү эч кимге айта албай жүргөнбүз. Азыр бүт дүйнө жүзүнө жарыялайбыз да. Bir жерден соттон алардыкы туура болсо, биз ООНго барабыз, бөлөк Гаагага барабыз, бөлөк жердин баарына барып, биздин туура экенибизди далилдегенге материалдын баарын даярдап койдук да. Эл аралык сот институттарын аттап кеттиңиз, ошонун катарында Гааганы аттап кеттиңиз да. Бул демек бул жолку киришкениңиздердин ошол деңгээлге чейин алып барганыңарга ишенимдүү турасыздарбы? Ишенимдүү турабыз, анткени бүт адамды жок кылуу боюнча геноцид деп коет. Туурабы? Ошо боюнча Гаага карайт, экоцид боюнча дагы карайт. Мен сиздерге айтып кеттим, биз штраф боюнча 3 миллиардты салдык. А биздин мөңгүлөрдү талкалаган, таза суубуздун баарын, жанагындай цианид немелердин баарын кошкон боюнча биз далилдеп атабыз. Биздин государственный комиссия тапшырма берди өкмөткө, дүйнө жүзүндөгү эң мыкты аудиторский компанияларды, горно-технический аудит, финансовый аудит, экологический аудит, бүт барын чыгарып келебиз дагы, 1,5 жыл, 1 жылдын ичинде биз барын даярдайбыз да. Биз жөн эле мен кыргызмын, анан мен ушундай келдим эле деп барбайбыз. Биздин балдар, кыздарыбыздын баары англисче билет, английский праваны билет, прецедентный праваны билет. Бүт ошо балдар, кыздардын баарындагы колубуздан келген акча төлөп, бүт болгон юридический компаниялардын баарындагы алып алып, анан олимпиадада финишке чыгабыз. Финишке чыксак, жеңебиз деген ой менен баратабыз да. Толугу менен колдойбуз сиздерди. Бир гана нерсени тактап коюш керек болуп атат. Мунусунда ошол арбитражда эл аралык компанияларды чакырасыздарбы жардамга? Жок. Юридикалык компаниялар бар, билесиздер, биздин кыргыздар деле билип калды. Биринчи 50, биринчи сотня деп коет. Биз биринчи десятка. Америка континентинде биринчи орун алган компания менен сүйлөшүүлөргө жетиштик. Ал компания биздин акчабызга кызыккан жери жок. Ал компания ушунчалык жаман, ушунчалык катуу экология бузуу, ушунчалык катуу жергиликтүү тургундардын кирешелерин азайтуу, ошолорго ушунчалык көп тоскоолдорду жаратуу боюнча биз ушуну далилдесек, анда биздин авторитетибиз мындан да өсөт деген компанияларды издеп, тандап алдык да. Ошол компанияларды издеп баягы сүйлөшүүлөр жүрүп атканда негизи мына глобалдуу деңгээлден ала турган болсок, мисалы ЦУР деген түшүнүк бар, билесиз, цель устойчивого развития, анын катарында экология маселеси, жана сиз туура айткенсиз, эколого-экономический жанагы негиздемелердин негизинде иштейт депчи. Демек дүйнө жүзү бүгүн түшүнүп турат. Могул жер планетасы коркунуч алдында деп. Демек сиз айтып жаткан компаниялар бул Кыргызстандан бир жөн гана дивиденд көрүп калуу эмес, дал ушул дүйнөлүк глобалдык түшүнүктө иштеген компаниялар деп билдирип кеттиңиз да. Өзүңүз ишенесизби ушуга? Мен ишенген үчүн ушу комиссиянын башына келдим. Биринчи мага эң түрткү болгон ушу бир топ саясий лидерлер аягына чейин чыгабыз деп атат. Өзүнүн эркине, өзүнүн үй бүлөсүнө, балким өзүнүн насибине ээ боло албагандыктан ушуга чейин жеттик да. Бүгүнкү күнү мен даже бүгүн парламентке баратканда да Кудайдан суранып аттым да. Биздин саясий жаш келген жетекчилерибиз, менден да жаш лидерлер келди азыр. Ушулар айнып кетпесе экен деп Кудайдан суранып аттым да ичименчи. Анан парламентке келип, докладдын баары бүтүп, парламент токтом кабыл алып, убактылуу башкаруучу киргенден кийин мен түшүндүм, кадам жасалды, артка кадам жасала албайбыз. Артка кадам жок, артка жол жок. Кадам жасайбыз деген оюбуз болгон күнү дагы эл уже буга мүмкүнчүлүк бербейт. Анан Кудай дагы буга мүмкүнчүлүк бербейт деп атам да. А буга чейин эмне үчүн бул кадамдар жасалган эмес, аны ошо кишилерден сурасаңыздар жакшы болот эле да. Алардын баары айтып атышат, ушу Акылбек Жапаров убагында айткан, айтпай койгон, ушу күнөөлүү деп. Анын баарын эме тарых менен Кудайга коеюн да. Ошол маселени чечүүдө биз бир пикирге келдик да, сиз макулдооңузду билдирдиңиз. Мында биз биринчи кезекте ичара өзүбүз ошол чындыкка көз карап, чындыкка тике карап, кимдин ошол жака тиешеси бар экен, кимдердин колдору коюлганын, кимдин ошол тарыхый тилкимдерде кимдин кандай позициясы бар экенин мойнуңузга алып атабыз, туурабы? Алабыз. А бирок ошонун баардыгын сиз мына
ал тарых деп коюп атасыз да. Бүгүнкү күндөгү маселени чечиш үчүн ошол тарыхка теке карап, бардыгын омуруп чыкканда биз мындай орусча сөз бар мындай. Ошо айланпага түшүп калбайбызбы? Жок, ошон үчүн кол койгон, кемчилик кетирген адамдардын аркасынан түшүп калбайбызбы? Көп жетекчилердин баары мурунку келген жетекчилерди жамандап атып эле кетип калат да. Анткени артты карасаңыз баары көрүнүп турат да. Бул үй бар экен, бул жерде мал жүрөт, же болбосо бул жерде мындай болгон экен деп. Астына карасаң эле эчтеке жок да. Ошон үчүн биз астына карасак, астыда жакшы биздин келечегибиз турат да. Ошого умтулсак, анда артты карабайбыз да. Мына бүгүнкү күнү астыбызда 500 тонна алтын турат. 400 тонна алтынды алдырбайдык. 1 килограммы калган жок Кыргызстанда. Анткени улуттук банктын да, финансы министрлигинин да укугун жокко чыгарып салышкан да. Азыр бүгүнкү күнү биз ошо алтындын баарын Кыргыз элинин өкмөтүндө, Кыргыз элинин атынан сүйлөп аткан улуттук банкта, Кыргыз элинин күчүн түзгөн ар бир үй бүлөдө алтын болсун деген үмүттү турмушка ашырайлы деп турабыз да. Алтын эми 20 кылымдан ашык алтындан башка эч ким эчтеке ойлоп таба албайт. Hem цифровой валюталар чыгып атат, балким ал сиздердин келечегиңиздер, ошон үчүн эртерээк дата центрдин баарын түзөйлү. Анткени дата центр бар Торонтого казначейский счет ачып, биздин акчаларыбыздын баары ошол жака кетип калды да. А биз алтын катары Кыргызстанда алып кала бергенде, балким эчтеке жылбайт эле да. Мындан ары ошондой дейли деп атабыз. Алтын баары Кыргызстанда кала берсин, калгандардын баары электрондук счет менен акционерлер же болбосо ошол эле центр ошентип башкарып көрсүн. Biz de bir 30 yıl alar aytkanды көнүп жүрдүк эле, эми бизге деле көнсүн деп атабыз. Саясат тууралуу бир аз сүйлөшөлү. Себеби Кумтөрк менен саясаттын ортосундагы мындай сыямдык эгиздер сыяктуу болуп калды. Учурда жаңы шайланган президент Садыр Жапаров дагы дал ушул маселени көтөрүп, ушул маселе аркылуу бийликке жеткенин бардыгыбыз моюндайбыз. Бир сөзгө макул болосузбу? Интрига кайсы жерде жаралат? Кайсы жерде расмий маалымат жок болсо? Кайсы жерде коридорлордо жана кулуарларда сүйлөшүүлөр көп болсо, кайсы жерде ачыктык жок болгон жерде ошол жерде көгөрүп, ошол жерде саңгысып, мындайча айтканда. Анан ошонун негизинде көп бир мындай буттан чалынып калабыз да. Учурдагы сиздер кылып жаткан иш-аракеттер толугу менен ачыктыкка мындай ачыкка чыгаруу ниетиңиздер барбы? Же кайсы бир себептерден улам кээ бир сүйлөшүүлөр же болбосо кээ бир кадамдар айтылбашы керекпи? Жок, 2006-2007 жылы жана Атамбаев премьер-министр болуп турганда, мен министр финансы болуп турганда, мен астымда дагы Стамбулга жанталаш бара коюшуп, Лондонго бара коюшуп, эң биринчи чечимге билесиздер Торонтого барып кол кое койгон да. Мен дагы барды деп атышат, эми билеттерди карап көрсөңүздөр болот. А так Кыргызстандын сыртка четкенде эле ушул бүдөмүктөр жаралат да. Ооба. Анан биз ушу 3 айдын ичинде мурунку 7 ай 2006-2007 жылы 7 айда бүт НПО, бүт журналисттин баарын чакырып алып, бир камераны коюп, бирок биз бирөөбүз дагы бир жака бир информация берген эмеспиз да. Анан бирок азыркы биздин госкомиссиянын иштемин биз ушундай сүйлөштүк, элдердин, НПОлордун өкүлчүлүктөрү келип бизге катышты. Бирок бир информационный агентстволордун мүчөлөрү, журналисттер болгон жок, бирок запистин баары болуп атты. Жогорку кеңештин пресс-службасы катышып атты, анткени биз түшүндүк, биз аягына чейин барабыз депчи. Азыркы мындан кийинки отурумдун баары бүт ачык болду. Бул отурумдун баары Кыргызстанда болуп атты да. Кыргыз алтында болуп атты, баардык запистер бар, жоголбойт. Biz bay революциядан кийин мындай опыт алып калдык да, облако деп коебуз, жесткий дискке азыр ар бир келген кагаздын баарын көчүрүп, сөчүрүп, 2-3 жерге носительдерге коюп атабыз да. Бул ачык, айкындуулук болуш керек да. Бүт кагаздардын баарына, бүт болгон сүйлөшүүлөрдүн баарына эл дагы калгандардын баары кийин мүмкүнчүлүк алыш керек караганга. Азыр переговорлордо адистер катыш керек да. Юристтер менен урушам десең, юристтер барыш керек. Финансистер менен урушам десең, финансистер барыш керек. Саясатчылар болсо, саясатчылар барышыбыз керек. НПОлор болсо, НПОлор барышыбыз керек да. Мына Олимпиада деле жүрүп атат, баарыбыз эле көрүп атабыз. Бирок боксер менен урушуп атат да, туурабы? Штангистти көтөрүп атат. Просто бизде азыркы убакта баары тең эле аралашып кетти да. Ар бир киши баарын билет. Өлкөнү башкарганды да билет, алтынды да билет. Анан
сиз эми өзүңүздүн тажрыйбаңызга жараша сүйлөшпөйсүзбү десеңер капа болушат да. Ошондуктан капа болбой турушсун, адистин баары даяр, биз баардык сүйлөшүүлөргө, баардык күрөшкө даярданып атабыз. Сіздер ошол маселеге катуу кириштиңиздер. Мындай жалпак элдик тил менен айтканда, эл аралык коомчулукка катуу бир мына кечээки парламент отурумунан кийин сүйүнүп чыктым деп атпайсызбы? Колдоруна таратылып, анан канча 3 айга узарды сиздерге комиссиянын иши? 3 ай болгон, ровно 3 ай болгондо 17-синде бардык баягы белгилер боло берет экен да, баягы финансист болгондон кийин цифраларга так караганды үйрөнөсүң да. Алар качып кетпесе кезексиз сессия болмок эмес да. Анан кезексиз сессия 17-сине келгенде мен цифраларды карап көрсөм, ровно 3 ай экен да. Бир да жолу Кыргызстандын тарыхында парламенттерде комиссия убагында бүтпөптүр. Улам срокторун жайып койгон, же эртерээк бүтүп, же парламент тарап кеткен, срок ровно срок бүткөн ушу биздин комиссия болду да. Мен ойлоп койдум, эми, наверное, справедливость существует, Алла Таалам бар, убагында барын доклад кылдык, мындан кийин дагы жолубуз жакшы болот го деп. Мына ушундай катуу заявлениялардан кийин, мындай бекем, ишенимдүү заявлениялардан кийин аркы тараптын мындай биз тууралуу ою кандай болот? Бул кыргыздар дейли, Кыргызстан өкмөтү расмий жүз бир нерсени түшүнбөй жатат го деген түшүнүктөрүбү, же болбосо жок, мунусунда жеңилтүүрөк киришти, мунусунда мен башында биз дагы кыялыбызды көрсөтөбүз дешти. Саясий мамлекеттик коррупция деп атканым 33 премьер болгонго себепкер ушу компания болду деген бир менде бүдөмүк бар да. Мен эми ученый катары ушуну кийин далилдеп берейин деп атам. Анткени ушу кумтөрдүн кенин тегерегинде эле премьерлер кичине эле көз ачылганда отставкага кетип кете берген да. Мына ошондуктан башаламандыктын баарына түрткү болуп, кыргыздар бутуна турбай, өкмөткө акыл эстүү кишилер келбей, бирөөлөрдүн айткан сөзүнө көнгөн кишилердин баарын тандап келип отурган, балким ушу компания болгон деген саясий күнөөгө бул комиссиянын баары бүткөндөн кийин мен өзүм даярданып атам да. Аналитик катары, ар кайсы булактардагы болгон информациялардын баарын алып дагы мен өзүмчө жаран катары буларды сотко берейин деген өзүмдүн оюм бар да. Оюңуз ишке ашып кетсин. Кумтөр маселеси кайрадан эле козголуп, мунусунда бир алгылыктуу жана биздин өлкө тарапка таразанын оордоп, тараза өтүп кетишин каалап турабыз. Ишиңизге ийгилик. Ачыктан ачык маалыматтар менен бөлүшүп жүрүңүз. Бул азыр бизге абдан керек болуп турат. Рахмат. Акылбек Усенбекович Жапаров бизде конокто болду. Сиздер менен биздерди кызыктырган кумтөр маселеси боюнча өзүнүн позицияларын бышыктап, ачыктамаларын айтып кетти. Мен деле түз эфирден пайдаланып эч кандай коркпостон айтсам болот. Кумтөр үчүн баарыбыз күйүп турабыз, бышып турабыз. Канчалык мына Акылбек Усенбекович айткандай позицияны дагы, оппозицияны дагы ою бир. Ошондуктан ушул бир чыккан ойдон бир ушул маселени чечип кетебиз деген үмүт менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайлы. Сак саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө.